19 сабактын тапшырмасы биз ошол Маслоун пирамидасы боюнча балдардын сый урмат муктаждыктарында жүрөбүз тапшырмалар боюнча. Демек балдар менен болгон мамилебизде дайыма өзүбүздү маанилүү кыла бербешибиз керек. Дайыма өзүбүздүкүн туура кылып, мен гана маанилүүмүн, мен гана меники гана маанилүү дей бере турган болсок, мамилебизди начарлатып алабыз, конфликттерди ырбатып алабыз, таптакыр мамилелер муздап кетиши мүмкүн. Дүйнөдө дедим го, негизи эле ар бир адам маанилүү болгусу келет. Ар бир адам өзүнүн көз караштарын башкалар баалап, маанилүү катары кабыл алышын каалайт. Ошондуктан балдарыбыздын дагы ойлорун, чечимдерин, көз караштарын маанилүү катары кабыл алыңыз, аныкын өзүңүздүкүн да кабыл алыңыз, чек араңызды коргоп, и балдардын дагы маанилүү экендигин эске алыңыз. Меники гана туура, мен гана маанилүү, сен менин баламсың деген түшүнүктөн алыс болушубуз зарыл. Экинчиси, бала менен болгон мамиледе же конфликтте талашып тартышуу, урушуу учурунда өзүнүн оюн айтса, өзүнүн көз карашын билдирсе, тил кайтарды деп кабыл албашыбыз керек. Көпчүлүк апалар, ой, мунун тили чыгып калганбы? Эмне деп сүйлөп атасың, сен кимге сүйлөп атасың деп балдарды сындырып коюуга, андан сайын күчтөнүп урушуп, андан сайын басынтууга аракет кылышат. Ооба, биз урушуп аткан моментибизде балким өзүбүз билбеген абалда биз туура болбошубуз мүмкүн. Биз өзүбүз билбеген абалда мындайча айтканда адилеттүү урушпашыбыз мүмкүн. Ошол учурда балдардын өзүнүн оюн айтканын норма катары кабыл алып, тескерисинче сүйлөшүү формасына айлантуу керек. Мен өзүмдүн практикамдан билем. Мисалы үчүн, менин апам урушкан учурда, көп учурда 70-80% мени адилетсиз урушат эле да, мен өспүрүм курактагы түшүнүгүм боюнчачы. Бир дагы ошол, мисалы, мен сындырган жокмун, же болбосо мен көргөн жокмун, же мен алган жокмун деп ак болсом дагы айткан эмесмин да, тил кайтара алган эмесмин. Жөн гана жабырлануучу болуп, урушун угуп туруп бергем. Эгерде мен сындырбадым идишти, же болбосо мен алган жокмун сиздин бекиткен конфеттерди деп айта турган болгон болсом, анда андан сайын уруштун 2 эсесин көрөт болчумун. Албетте бул учурда тил кайтара албайсың, жан дүйнөң жабыркайт. Демек, балдардын тил кайтаруусун жөн гана кабыл алабыз. Тил кайтарды деп түшүнбөйбүз, өзүнүн оюн айтып жатат деп түшүнөбүз. Үчүнчү тапшырмабыз, балдардын эмоцияларын чыгаруусуна уруксат беребиз. Эмоция өтө маанилүү. Эгерде биз чындыгында эле адилетсиз уруша турган болсок, өзүбүз байкабаган абалда, өзүбүз билбеген абалда балабызды күнөөлөп жаткан болгон болсок, албетте балдарыбызга оор тиет. Анан балдар өзгөчө ушул эмоционалдуу чыңалган курактарында балдар да өзүнүн эмоциясын көрсөтүшү мүмкүн. Агрессия кылышы мүмкүн, ачууланышы мүмкүн, ыйлашы мүмкүн, таарынышы мүмкүн, капа болушу мүмкүн. Биз аны тыйбайбыз. Буга чейинки тапшырмада айтылып өткөндөй, тыйбайбыз, сезимдерине каршы келбейбиз. Эгерде биз сезимдерин жапкан менен, ал баары бир 2 эсе чоң агрессия болуп чыгат, же болбосо оору менен чыгып кетери илимий жактан далилденген. Жөн гана баланын негатив эмоцияларын чыгарып жаткандыгы биздин сөзүбүздүн оор батканы, көңүлүнүн жүрөгүнө таасир эткендигин гана түшүнөбүз дагы, кадимкидей норма катары кабыл алабыз. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp группага бериңиздер. Мен жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар.